Бүгүн 15 февраль күнгө дүйшөмбү Супер ТВ ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому менен түз эфирде тааныштырат. Саламатсыздарбы? Студияда мен Тахмина Кенжебек кызы. Эски аянтта бир эмес эки митинг өтүп жатат. Мухаммедкалый Абылгазиев камакта калтырылды. Таласта баласын куткарам деген апасы кошо чөгүп кетти. Ички иштер министрлигинде ротациялар башталды. Экс-муфтий Максатбек Токтомушев качып кетпегенин айтты. Сооронбай Жээнбеков умрадан кайтты. Эми ал сотко барабы. Бишкекте жүздөй бала пневмонияга чалдыгып ооруканада дарыланууда. Москвада болуп көрбөгөндөй калың кар жаады. Белгилүү Эйфель мунарасы алтын түскө боелот. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Бүгүн 15 февралда Бишкек шаарынын эски аянтында эки митинг өтүп жатат. Бири чек ара маселесине байланыштуу болсо, экинчиси УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин иши боюнча кармалган айыл өкмөт кызматкеринин жакындары нааразычылыгын билдиришүүдө. Алар 4 балалуу эненин үй камагына чыгарылышын талап кылып жатышат. Жогоруда сиз алардын талаптарын коюңуздар. Мына чыгыс кошулган азыр келди да, акыйкаты. Чыгыс Чолобайдын үйүнө могу жакта кара жыландар соймоңдоп кирди. Бийлик кара жыландары. Мына бир үй менен талкан чыгарат. А бир үй менен деген мамлекеттин мүчөсү булар. 4 баланын энеси. 4 баланын эмчектеги баласы турат. 2 айлык эле баласы ошондо. Мына ушул балдардын да убалы уктатпайт ошолордучу. Эч кандай бир нерсеге тийиштирбей эле өзүн чыгарып койсо сурай берип үйүнө чакырып турабы? Ал коррупционер эмес, ал миллион жеп алган эмес. Барып үйүм бар көргүл мына. Жубайсыз баргыла. Мына кредит алып үй там салады 10 жылдан бери. Койташта. А сен билбесең эмне келдиң анда? Койташта. Бул жерде койташтар турат. Баргыла. Сен койташ окуясын чаташтырбай биздичи. Бул башка койташ. Просто биз эми сарадагы кечипай, барап кокусун отуруп сатамай тарлашты жибербей мынар турган керек. Текшерилсе бар, текшерилип. Вайкингде тура айтат, бирдеки Митингдер тууралуу даярдалган видео материалдарды жаңылыктар Супер ТВ YouTube каналынан көрө аласыздар. Бишкек шаардык соту экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиевди камакта калтырды. Бул тууралуу бүгүн 15 февралда шаардык соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Анын адвокатынын айтымында мындай чечимди сот бүгүн чыгарган. Абылгазиев мыйзамсыз баюу жана коррупцияга шектелип 26 январда камакка алынган болчу. 1-май райондук сотунда анын баш коргоо чарасы каралып, Абылгазиев 26 мартка чейин камакта калтырылган болчу. Талас районунда 25 жаштагы келин 3 жашар баласы менен көлмөгө чөгүп кетти. Бул тууралуу бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда окуя кечээ 14 февраль күнү кечки саат 5 чамасында Арал айылында болгон. Айылдагы көлмөгө 2018-жылы туулган жаш бала чөгүп кеткен. Апасы баланы куткарам деп артынан түшкөн. Тилекке каршы экөө тең чөгүп кетишкен. Куткаруучулар окуя болгон жерге жеткенге чейин атасы баланын жансыз денесин суудан алып чыккан. Жерине 4 куткаруучу тартылып, аял кишинин жансыз денесин суудан чыгарышып, ийим кызматкерлерине өткөрүп беришти деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын мурдагы муфтии Максатбек Токтомушев элге видео кайрылуу жасап, президенттин саясатын колдоого үндөдү. Кайрылуунун видеосун Facebook тармагына Рустам Калматов аттуу колдонуучу жарыялады. Мени чет өлкөгө качып кетти деп жатышат, бирок мен Бишкекте элемин, үй бүлөмдүн жанындамын. Келгиле, биримдикке келели. Өлкө учурда башынан катаал учурларды өткөрүп жатат. Жакында президенттин инаугурациясы болуп, учурда бизди дүйнө коомчулугу тыкыр карап турган кез. Ар кимибиз ар кайсы жакка тарта берсек, эгемендүүлүгүбүздү жоготуп алабыз. Бир кишиге баш ийип, президентибиздин саясатын колдойлу, буйруса баары жакшы болот. Бардыгы эликтенет, деди Токтомушев. Экс-муфтий өткөн аптада УКМК тарабынан кармалып, кийин сотто бөгөт чарасы каралып жаткан учурда үй камагына чыгарылган эле. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиев элеген кызматынан бошотулду. Бул тууралуу бүгүн 15 февралда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Ал Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгын жетектөөгө жөнөтүлөт. Тиешелүү буйрукка бүгүн кол коюлган. Ал эми анын бош калган ордуна Бакыт Матмусаев Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп дайындалды. Буга чейин ал Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматын жетектеп келген.
Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков дем алыш күнү Бишкек шаарына учуп келди. Маалыматты анын жакын адамдары журналисттерге ырастаган. Экс-президент жубайы менен 2 февралда Сауд Аравияга ажылык сапарга учуп кеткен болчу. Буга чейин Жээнбеков мурунку вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин иши боюнча көрсөтмө берүү үчүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна чакырылган эле. Мындан тышкары 5-6 октябрдагы башаламандыкта жаракат алгандар мурунку президентке каршы Ички иштер министрлигине жана УКМКга арыз менен кайрылган болчу. Кавасаки сыяктуу синдром менен ооруган 3 бала эне жана баланы коргоо улуттук борборунда дарыланууда. Алардын абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу аталган борбордун директору Камчыбек Узакбаев билдирди. Анын айтымында эртең менен абалы жакшырган бейтаптар ооруканадан чыгарылган. Дарыгерлер аларды алыстан көзөмөлдөн улантышат. Ошол эле учурда пневмония менен ооругандар көп. Бүгүнкү күндө биздин борбордо 100гө жакын бала дал ушул оору менен ооруп жатышат. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте пневмония менен ооругандар үчүн кошумча бөлүм ачуу маселесин чечип жатабыз, деди Узакбаев. 15 февралга карата коронавирус жуктурган 41 адам катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтан билдиришти. Анын ичинде Бишкек шаарында 15, Чүй облусунда 18, Нарында 5, Ош шаарында 3 бейтап бар. Соңку сутканын ичинде бир киши илдеттен каза болду. Өлүм Чүй облусунда катталды. 2020 жылдын март айынан бери өлкөдө 85.516 кишиден вирус аныкталып, 1442 адам өмүрү менен кош айтышты. Чүйдө аскердик бөлүктүн аймагында жер көчкү жүрдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, Ал Эмиджин районунда Таш дөбө айыл аймагындагы аскердик бөлүктүн аймагына жекшемби күнү болжол менен 600 куб метр жер көчкү түшкөн. Жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Бүгүн окуя болгон жерде тактоо иштери уланууда. Бөлүктүн аскерлери нөөмөттө турушат. Свердлов райондук администрациясынын 250 фитнес билерик алууга 500 000 сомдук тендер жарыялаганы коомчулукта кескин сын пикирди жаратты. Социалдык тармактарда кызуу талкуулардан кийин Бишкек мэриясынын басма сөз кызматы тендерди жокко чыгаруу чечими кабыл алынганын кабарлады. Мэрия кайрылууда жергиликтүү бюджетти үнөмдүү пайдалануу максатында мэрдин милдетин аткаруучу тендерден баш тартуу маселесин тапшырды деп айтылат. Мэриянын маалыматына ылайык 8 март майрамына карата райондогу активист аялдарга белекке берүү үчүн фитнес билерик сатып алуу үчүн тендер жарыяланган. 13 февраль күнү кечинде Орусиянын Москва шаарында жааган кардын көлөмү 1 метрге чейин жетти. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, мындан улам 1 адам карга басырылып каза болгон. Ошондой эле түнү менен шаарда жол тыгындар орун алып, автокырсыктар катталган. Аны менен катар 140 авиакатта мүзгүлтүккө учурады. Адистердин айтымында Москвага жааган 1 метр кар метеорологиялык байкоолордун бүткүл тарыхындагы рекордту жаңылаган. Башкача айтканда, Москва шаары өз тарыхында биринчи жолу мындай көп карды көрдү деп билдиришкен өлкөнүн метеорологтору. Учурда Москва шаарында күнү түнү тазалык кызматкерлери жолдорду карлардан тазалап жатышат. Франция 2024 жылда боло турчу дүйнөлүк олимпиада оюндарына даярдана баштады. Анда Париждеги Эйфель мунарасы 130 жылдык тарыхында кеңири реконструкцияланат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, 1968 жылдан бери биринчи жолу мунара дат баскан күрөң түстөн алтын түскө боелот. Бул жумуштарга 50 миллион евро сарпталат. Сырдоо иштери 2022 жылга чейин аяктап, андан кийин анын жанындагы сейил бак масштабтуу реконструкцияланат. Деген менен Эйфелди сырдардан мурун 19 катмар эски боекту алып салуу керек жана бул бүтүндөй мунаранын салмагын бир кыйла төмөндөтүшүнө алып келерин да айтып жатышат. Буга чейин мунараны сырдоо үчүн 60 тонна боек колдонулчу. Эйфель ар бир 7 жылда бир жолу сырдалып турчу. Бирок кооздук үчүн эмес, аны ар кандай атмосфералык таасирлерден коргоо үчүн боелуп келчү. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыздар. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын.